Кымбаттуу достор, мына ушундай жакшы маанайда биз программабызды алдыга карай улантабыз жана бизге келген кийинки коногубуз менен тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери Дилшат Кангелдиева эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Кутман таң эже. Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Өтүп кеткен жана келе жаткан байрамдарыңыз менен. Чоң рахмат тең болсун. Кандайсыз деги, жакшысызбы? Ден соолугуңуз кандай? Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Мынакей көрүп атабыз, аябай татынакай болуп кулпуруп да кетиптирсиз күндөн күнгө бара-бара. Чоң рахмат, мени абдан кубандырдыңыздар. Кудайга шүгүр, баары жакшы, акырындык менен болуп атат. Мынакей жаз келди, майрамдар келди. Баардык азыр элдер дагы ушунчалык жакшы, жазгы маанай менен азыр баардыгы мындай болгон сүйүнүп кубанычын азыр болгон күчүн жумушка салып атат болуш керек деген ойдомун. Жакшы, андан кийин чыгармачылыгыңыз кандай болуп атат? Чыгармачылыгым сөзсүз түрдө бул иш калбайт да, өлөр өлгүчө бул ушул менен чыгармачылык менен гана өтөбүз го деп ойлойм. Анан акырын кээде мындай пауза болуп калат бизде. Мындай анан илхом келе баштайт, жаз келгенде баары мындай жер кооз болуп баштайт. Ошондо ойгонобуз биз дагы ошол сыңары. Демек, ушул жазда дагы биз бир жаңылык күтсөк болот экен да, э? Кудай буйрса, жаңылыктар эми болот. Анын баарын пландаштырып жатам азыр. Тактага кетсеңиз. Юбилей болот деп элем. Ал дагы чоң нерсе. Сүйлөшүш керек. Канча жыл болду? Канча жыл болду негизи эле ырдап жүргөнүңүзгө? Мен сизде ушу төбөмө чач чыккандан баштап. Анан ошондо эле ушундай Сен анда канча жашка чыктың ошондо азыр? Мен азыр 28ге чыктым. 28 жаш мынакей сен төрөлгөндөн баштап дебейинби? Маса. Демек 28 жыл болду, Кудай буйрса, 28 жыл болуп калды, болду. Маса. Ошо туура эле айтып турмун. Туура эле. Жакшы, ошол. Мен иштегенден баштап да. Ооба. Анан кийин ошо бул жакта да Airflame фирмасы менен иштешип атабыз. Ошо жакшы бет майларды сунуштап атат. Балким бул сиз да колдонот окшойсуз. Колдонуп элекмин. Кудай Колдонбойсуз. буйрса колдоном го, эми силер иштеп атсаңар. Ооба, колдонуп көргөн себеби дегенде баягы айтып атканыңыздын себеби ушундай бир жаңы бет май чыгарышты дейт. Баягы Экологиян. жаш бойдон кала берет экен да айымдарчы. Сиз аны колдонбой эле кантип жаш бойдон жүрөсүз? Ошол тууралуу Ошондуктан Жакшы. аябай мактап кирди. Ооба, мен да колдонуп. Беттин түрү ушул жакта турбайбы? Түбү деген бет майды эми балким дагы жашара баштайм силердин Airflame'ыңарды колдонуп. Негизи кандай бир кам көрүү болобу? Кам көрүүбү? Кам көрүү. Өзүңүзгө кантип кам көрөсүз? Ар кандай Биздин айымдарга маска айтып деп коет го. Бал менен дагы бир нерсени аралаштыра Мен калып. өтө аракеттенбейм. Чын айтайын да, эми баягы жашыруун эчтеке жок. Эми менимче бул жаратылыштын табигаттан болуш керек. Анан экинчиден кичине аракет да кылыш керек. Эми баягы негизи адамдын жүзүн таза кармап, жакшы мындай кургатпай кармап турсаң эле бул өзүнүн немесин кармайт да. Эң жакшы. Мынакей бүгүн дагы сиз комуздуңузду бизге көтөрүп келиптирсиз. Чыдамсыздык менен сизден бир жагымдуу Чыгарма күтүп атабыз. Чыгарма күтөбүз. Ооба, эми таң эртең менен баягы суроолор боюнча ала келдим. Комузду дагы. Ооба, ансыз Андай нерсе болбой калат. жалпы элибизге, ошо 5 каналдын көрмандарына баарыңыздарга жакшы маанай тартуулап эми Кайсы чыгарманы карабыз? көп чыгармаларды аткарып эле жүрөм, бирок 6-күнү кечинде деген чыгарманы ырдап берейин эми баягы. Келиңиз. Бул эфирден кете элек деп. Суранабыз. Алтынчы да günü geçinde Süy otu cansa
көзүңдү сүйдүч турчу өзүмдө сабактан бошоп сырдаштык алтынчыда күнү кечимде чырдашпай келип чечимге чыгарбай сырды эч кимге аттестат алдың сөз бердиң анда да алтынчыда күнү кечимде эртелип барсам бешимде экзамен бүткөн мезгилде ашыкпа дедиң той болот анда да алтынчыда күнү кечимде анда да алтынчыда күнү кечимде Браво. Кол чабуулар. Сонун болду. Булурду аябай жакшы көрүп угабыз. Анан кийин комуздун аткаруусунда биринчи угуп атам, чындап эле сонун керемет чыгарма. Сонун болду. Анан кийин ошо юбилейдеп калдыңыз. Негизи чыгармачылыкка кадапты таштагандан баштапчы. Ошо чыгармачылыктан эмнени алдыңыз, эмнени кетирдиңиз? Чыгармачылыкта эми улуу жол деп коет го. Туура айтасың, өтө маанилүү. Чыгармачылыктан чындыгында тапканым көп эле болду. Көптөгөн ушул ийгиликтерге жеттим, ушул даражага жеттим. Көптөгөн эл менен аралашып, көп дүйнөнү көрдүм, кездим дегендей. Көп чет өлкөнү кездим, алардын маданияты менен тааныштым. Ошонун баары тең менде бул жашоодо болгон мындай багаж, байлык деп ойлойм да. Экинчиден ошол чыгармачылыкта жүрүп үй бүлөмдү таптым деген, жолдошум, уулумду дегендей көптөгөн жакшы ийгиликтер болду. Кудайга шүгүр деш керек. Ал эми эгерде бул чыгармачылыкта болбосом, анда мен балким үй кожойкеси болмокмун, балким бир башка кесипти аркаламакмын, анан балким көп балалуу болмокмун деп ойлойм. Кантсе баары да сонун, эжеке, ошондуктан мындан ары дагы сизди бир гана ийгилик коштосун, жакшылык коштосун. Рахмат айтканым келсин. Рахмат, келип таң эрте ушундай жакшы, кызыктуу жана көңүлдүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык бийиктиктерди дагы каалайбыз. Багынта бериңиз, юбилейиңиз жакшы өтсүн. Юбилейиңиздин алдында дагы буюрса жолугушабыз. Кудай буюрса. Рахмат. Сизге Бар болуңуздар. Рахмат, эжем. Келиптириңиз. Урматтуу достор,